Арыбаңыз кадырман телекөрүүчү, назарыңыздарда поэзия кайрыктары көрсөтүүсү. Бүгүн дагы сиздерге Ош мамлекеттик университетинин индустриалдык педагогикалык колледждин 2-курсунун студенти, жаштар комитетинин төрагасы Алык Осмонов атындагы сыйлыктын ээси Элмирбек Жеңишбек уулу менен таанышып, анын мыкты урларын угуп, маек курабыз деп турабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүзгө куш келипсиз. Анда келиңиз, мына ушул сөздүн маектин башында эле акындыкка болгон алгачкы кадамдар эмне түрткү болду эле, балким баягы аккан арыктан суу агат дейт. Үй бүлөнүн чечтеси барбы, же болбосо кимдердендир таасирленгендирсиз? Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана ошондой эле ЛТР телеканалынын жалпы жамааты, баарыңыздарга кутман күн. Алгач ошол сиздин сурооңузга жооп берсем, мен ошол чыгармачылыкка келгендин себеби айтат го, мисалы үчүн мындай туугандарың тараптан же болбосо бир өзүңүн аракетиң менен болушу мүмкүн депчи. Анан мага негизинен эки жактан тең болгон десем жаңылышпайм. Себеп дегени мындан бир 60-70 жыл мурун мен тагам болгон экен. Ошол тагамда ыр жазып, төкмө акын болуп, анан балким ошол баягы эр тагын тартат дегендей тагамдан улам келип калышы мүмкүн. Анан негизи бирок баягы өзүбүздүн айылдын кеңпейилдүүлүгү, элдин бир мындай кичипейилдүүлүгү ошол дагы мени шыктандыр десем болот да. Акын болуу тилегим. Акын болуу менин максат тилегим. Ушул жолду тандап алды жүрөгүм. Ырлар жазып түнү бою уктабай, ырым менен кызык өмүр сүрөмүн. Ырларымды жакшыларга арнаймын. Бул өмүрдө акындыкты тандаймын. Башкалардай чыдым албай колума, дептеримди, калемимди кармаймын. Поэзия өмүрдөгү байлыгым. Бир ыр жазсам, бири калбайт кайгынын. Улуулардын бата алып дайыма, бул чөйрөдөн келбейт өзүм айрылгым. Өмүрдөгү соолбос менин булагым. Жыйырмада мына азыр курагым. Мен өзүмдү чоң акынга окшотуп, арзуу менен ушул ырды курадым. Менин ырым менден узак жашаса, орундалат жашоодогу кыялым. Кыргызымдын баласы. Кыргызымдын мен нукура баласы. Гүлгө толгон айланасы талаасы, өткөн жолун ыр сабына батырса, болбойт такыр акыныңдын санаасы. Тоо койнунда өткөн бала күндөрүм. Ырлар жазып аткан канча түндөрүм. Кой кайтарбаска тоону аралап, кыйкырганда тоону жарчу өндөрүм. Барктап дайым бабан аркын улаймын. Комуз чертип кулактарын бураймын. Ыр дүйнөдөн ажыратпа жараткан, күнү түнү мен өзүңдөн сураймын. Ыр дүйнөдөн ажыратпа жараткан, күнү түнү мен ошону сураймын. Адамдар бар. Адамдар бар жакшыларды колдогон, бирөөлөрдүн жамандыгын оңдогон, кээ бирлер жамандыкка түртүшүп бул жашоодо жүргөндөр бар оңгон. Көп жакшылар келечекти ойлогон, жүрөгүндө кири такыр болбогон, бирөөлөр бар акылыңды кирдеткен, жылаан өңдө жан дүйнөңдө сойлогон. Жамандар бар, жакындарын кордогон, жаны кейип шолоктошуп шордогон, ыпыластык жолдон такыр чыга албай, арам менен өз чөлкөмүн тордогон. Бирок билем, жакшылар көп миңдеген, жакшы сөздү кулагыңа ийилдеген, жаман жолго түшүп калсаң, капыстан насаат айтып, адам бол деп үндөгөн. Ар бир акындын өзүнүн бир мындай жакын багыты болот десек болот. Кайсыл темалар сизди көбүнчө өзүнө түйшөлтүп чакырып, же болбосо ушул нерсе жөнүндө көбүрөөк жазсам деп эсептейсиз? Мен мисалы үчүн буга чейин баары эле билет, мен окурмандарым баары эле билет, сүйүү темасына көбүрөөк басым жасаучумун буга чейин. Бирок барган сайын баягы эми баягы сүйүү темасы жеңил темалар да, негизичи жеңил болот экен да, анан мындай бир жазганга оңоюраак болот экен. Анан убакыттын өтүшү менен өзүңүн баягы жан дүйнөң нени каалап аткан болсо ошону жазгың келет акын адам үчүн. Анан мен көбүнчө азыр дин саясат, коом турмуш, ошону менен эле жаштардын көз карашы,
коомдо болуп аткан көйгөйлөр, ар кандай көйгөйлөр ушул боюнча көбүрөөк жазып атам да. Интернеттин заманы. Азыр бизде интернеттин заманы. Көзгө түшөт жакшысы да жаманы. Телефондон иштин баарын бүтүрүп, алыспасы оорубаган таманы. Кайсыл жерге барсаң баары өңүлгөн, соткасына энесиндей жүгүнгөн, лайк көбөйүп комментарий жазылса, жок нерсеси табылгандай сүйүнгөн. Күндө келет жаман жакшы жаңылык. Кээ бирөөсү азап тартат жаңылып, бирөө ыйлайт телефондун ишинде, жардам сурап жалпы элге жабылып. Уйку сурап ар кайсыны көрүшөт, убактысын интернетке бөлүшөт, пайдасы жок видеону таратып, көрүп койду ар кайсыны көрүшөт. Заман кайда кетип барат туугандар. Интернеттен акча табат куу жандар, сайттардан көрүп сүйүп калышып, көбөйүштү үй бүлөсүн бузгандар. Билем туура бул замандын талабы. Кандай болот эртеңкинин абалы, келечекте балдарыбыз иштебей, интернеттин кулу болуп калабы. Келечекте балдарыбыз иштебей, интернеттин кулу болуп калабы. Адам бойдон калалы. Рызкыны адалдан жыйнайлычы. Жамандыкты жакшыларга кыйбайлычы, жүрөктөрдү сугаруу ыйман менен жараткандан кечирим сурайлычы. Адам деген асылдыкты билеличи, жакшы сөздү жүрөккө илеличи, айбан кылчы жооруктан ыраак болуп, адамдыктын түз жолуна киреличи. Парыз болгон милдеттерди аткаралы. Ылгайлычы жашоодо ак караны, Кудай берген акылды пайдаланып, өзүбүз башкаралы. Өрнөк болуп өмүрдө башкаларга, жакшы деген жашоого аттаналы. Айыл кештери. Олтурам айыл четинде. Оргуштай тырлар ичимде, жакшы ыр келет жараткым айылдын сырдуу кечинде. Гүлдөрүн жазсам ырыма, суктанам аска кырына, дем берип турат ар дайым ак калпак акын уулуна. Жайкалат жашыл түздөрүң, буркурайт түркүн гүлдөрүң, койнуңда жашап, айылым бактылуу өмүр сүрөмүн. Шаркырап агат сууларың, үн салып сайрайт уларың, ак көбөк менен аралаш, жээк бойлоп сызат бууларың. Айылым менин чөгөмүм, сага деп ырлар төгөмүн, ыр жазып арнап жүрөктөн, курчутуп калем бүлөдүм. Музыканттар ыр жазып жатып, мисалы үчүн оон жаратып жатып, бир ичиндеги нерсесин бугун чыгарып, ошодон жазылып кетет. Мисалы үчүн ар бир тармактын ээлеринде сүрөтчүлөр маселеси болсо, сүрөт тартуу аркылуу ошону тартып чыгарып кетет деп айтышат. Ал эми акындарда мисалы үчүн сиз ыр жазып, бир көңүлүңүздө мындай бейкапар болгон нерсени чыгарып кете аласызбы? Албетте, акын эми ыр жазгандан кийин ошол жан дүйнөдө бир нерсе туйлап аткан болсо, жан дүйнөдө мындай балким кээде ошол бир сыгылып же болбосо мындай эми баары азыр жаш убакта мисалы үчүн көбүнчө мындай сүйүү темалары, сүйүү мындай башты айланып турган убакта мисалы үчүн анан ошол убакта бир ырды жазып туруп, ошондой жеңилдеген убактар болот. Сөзсүз. Анан эми сүйүү десем баары эле ушундай ойлоп калышы мүмкүн, эми жалаң эле сүйүү темасына жазабы депчи. Туура мисалы үчүн жаштарды жана эле айтып өткөндөй, ошол жаштарды көрүп мындай бир зээниң кейип, анан ошого ыр жазсаң, ошол ырың ал жаштарга жете турган болсо деп мындай кыялданасың да. Анан эгерде ошол сенин ырыңды окуп туруп, ошол мындай өзүнүн максатына жеткен болсо, анда бир жеңилдеп каласың да. Жүрөгүм сууруп качсамбы? Ашыгым бүгүн арманга батты ойлорум. Ачылбай такыр өзүңсүз жашоо жолдорум. Ыр жазам сага ысымың күндө кайталап, чиймелейт бүгүн акынын ойдо болгонун. Түшүнсөң эгер ашыктык деген агылуу, бири-бирин билсең, билгизбей аста сагынуу, баарына чыдап жашоого даяр макулмун, көнүмүш мага күн сайын эңсеп зарыгуу. Унутуп барам ашыкты кезип күлгөндө, кусадар болдум кезикчүү сага күндөрдө, сүрсөм деп келем ардагым бирге жашоону, өткөрүп күндө бир канча кызык түндөрдө. Жан дүйнөм билсең, асмандан түшкөн чагылган,
бул акын аган кайдан да сага кабылган, жашоодон издеп өзүңдөй болгон сулууну, алыстан эмес айылдан сүйүүм табылган. Сезсеңчи сен да жүрөктө болгон дартымды, ыр менен бүгүн өзүңө сүрөт тартылды. Айтаарсың балким сен дагы мени сүйөм деп, билерсиң сен да билмексен бул ой баркымда. Издейм сени, карайм күндө жол баскан жолдордон. Издеп такыр таба албадым борбордон, назик сүйкүм элестериң эсимден чыкпай койду чубалжыган ойлордон. Талай издеп дайыныңды таппадым, күндө ойлоп карегимди какпадым. Топ сулуулар көрүнсө да көзүмө, өзүң болдуң өмүрдөгү жакканым. Кээде ойлойм ушунчалык зарылбы, сени издеп айым жылды жамынды. Бир көрүнүп койсоң болду болгону, жүрөк байкуш бир өзүңдү саганды. Издеп такыр тажабады жүрөгүм, баякыдай качан бирге жүрөмүн. Эң бактылуу сезген элем өзүмдү, таап алгандай өмүрүмдүн бирөөгүн. Сураштырам тааныш жакын элдерден, кээде сүрдөйм улам сурай бергенден. Эч айырмам калбагандай көрүнөт, түлкү кууган түңүлбөгөн мергенден. Канча кыйын күн түшсө да башыма, тажабадым сени издей бергенден. Сансыз күндөр, айлар өттү арабыздан, алыстадык бирге өскөн калаабыздан. Сен экөөбүз жүрчү элек кубалашып, түркүн гүлдөн тесте терип талаабыздан. Эстегенде элжиретет жүрөгүмдү, айткым келет дале сенин сүйөрүмдү. Эх сулуум деп эркелетип бул дүйнөдө, сени менен бирге өмүр сүрөмүнбү? Айтчы гүлүм, сага кайра жоолуганбы? Сага жетпей дагы далай буулуганбы? Өмүрдөгү кыялдарым ишке ашпай, сенсиз дале жалгыздыкта кууруламбы? Издеп барам, айтчы мага дарегиңди. Көрсөм деймин карагаттай карегиңди. Кечипейил башкачасың топ кыздардан, жактырамын тарбияңа адебиңди. Жок дебечи жароо керем жолугалы, айтсаң болду жашап жаткан дарегиңди. Мисалы үчүн көп эле акындар ыр жазаарда ырдын мазмунуна, сабына, ритмине көңүл бурушат. Анан ыр жазып жатып сиз дагы кандай болушу мүмкүн, бул окуган адамга кандай тиет, анан коомчулук кандай кабыл алат деп ойлоносузбу? Негизи сынга кандай көз караштасыз? Албетте баягы сынды туура кабыл албаган адам акын. Эми көбүнчө сын бул акындарга көбүрөөк айтылат экен. Анан сын билген адамга өстүрөт негизичи. Эгерде мындай сынды туура кабыл албай, мисалы мен ырым ушундай болуп жазылган деп мындай өзүңү бийик сезип туруп, сынды туура эмес кабыл алган болсоң, анда өспөйсүң да. Ал ошол эле баягы рамкаңан чыкпай эле жүрө бересиң. Дагы айталып атам, сын бул ар бир адамды өстүрөт. Сынды туура кабыл алыш керек. Мисалы үчүн эми ар бир адамдын өзүнүн туура стили болот, бирок ошонун арасында эми баары бир баягы улуу мундардан же болбосо бир мындай күчтүү акындардан уккан сындарды бир туура кабыл алып, наоборот, мен ойлойм, мисалы үчүн мен интернет бактарына жүктөгөндө, эгерде мен ырыма бирөө сын айтпаган болсо, анда мен ырым жакшы болуптур деген немеде калам да, ойдо калам. Анан адамдар сында ушул жери ушундай болуп калыптыр, ушундай деп, эгерде мындай минус жагын айта турган болсо дагы, мен наоборот сыймыктанам. Өзүңдөн калды жалгыз бир сүрөт. Өзүңдөн калды жалгыз бир сүрөт. Өрттөнүп сүйүүм өкөттө жүрөт. Алыстап менден баратсаң дагы, алсыз бир жүрөк өзүңдү сүйөт. Жан дүйнөм сыздап, эңсеймин дайым. Кааласаң болчу, асманда айым. Билбейсиң эми мен жүргөн жерде, белгисиз шаарда азыркы жайым. Ал күндөр калды биз жүргөн бакта. Бүчүрө калды бүрдөбөй шакта. Сурасаң айтам баарысы эсте, алмасы бышкан айдым жакта. Өзүңдөн элес жалгыз бир сүрөт. Өрттөнүп сүйүүм өкөттө жүрөт. Алыстап менден баратсаң дагы, алсыз бир жүрөк өзүңдү сүйөт. Туугандарым тумарым. Туугандарым тумарым жанымдагы.
таза тунук булактай айылдагы, бир энеден оозанып бирге өскөн, каныбыз бир туйлап жаткан тамырдагы. Алкыш алган баарысы каарылардан, айланамын туугандар баарыңардан, асыл жанды аярлап кам көргүлө, апа тору алыс болсун араңардан. Туугандарым турмушумдун керегеси, туура тийген тарбия эрежеси, тапканыңар адал болуп бул дүйнөдө мол болсунчу туугандардын берекеси. Чоң атамдан бирдей алган тарбияны, туугандарым бул жашоонун балжыяры, бир уядан учуп чыккан канат кагып, кээ бирлери таң калтырган Азияны. Бир боорлорум бийиктеги мунарасың, ырлар жазсам баарыңар кубанасың, биргеликте бийиктикти багындырып, туугандарым бекем чептей урабасын. Бийиктикти биргеликте багындырып, туугандарым бекем чептей урабасын. Ырларым күндө жаралат. Мен ырларды элге арнап келемин. Ырларымдан түркүн гүлдөр теремин. Жаза албасам эргөөлөрүм жоголуп, китеп окуп бүт дүйнөнү кеземин. Ыр саптарда мекен сүйүү баяны, ар бир сапта чындык сөзгө таянуу, оргуштаган эргүү келсе жазамын, тыным албай болбойт менде аянуу. Кыңылдаймын обон салып баарына, окшобосо кээде калам таарына, жазбай калсам көпкө жаңы ырымды, жалынамын кайра калем сабыма. Жамгыр сымал бирде жашым төгөмүн, маркум болгон энекемди көрөмүн, анан калса дүйнө жүзүн кыдырып, ырлар менен алыстарда жүрөмүн. Өнөр багып эчен сыйлык жараттым, эфирлерде элдин көбүн караттым, калемдештер көмөк кылып турганда, дагы далай ырлар келет жараткым. Калемдештер көмөк кылып турганда, дагы далай ырлар келет жараткым. Сизди мына көп жылдан бери таанып келатам. Өзү ушул чыгармачылык поэзия дүйнөсүнө олуттуу карап, ар кандай поэзия кечелерин өткөрүп, анан ырларыңызды окуп берип, жаш таланттарды дагы өзүңүз сыяктуу тарбиялаганга аракет көрүп келесиз. Анан маекти жыйынтыктап жатып, мына ушул чыгармачылык дүйнөсүндөгү өзүңүздүн жеке жаңылыктарыңыз жөнүндө уксак дедим. Албетте, бул жашоодо ар бир адам жаңылык менен жашаса кызыктуу болуш керек, менин оюмчачы. Мисалы ошол устатыбыз Элмирбек Эмоналиевдин жакшы бир сөзү бар. Билгендерге бул дүйнө дейт, күндөн күнгө үйрөнүү, билбегенге бул дүйнө көрдөн көргө сүйрөлүү дейт да. Ошон үчүн ар бир күнүбүздө бир жаңы нерсени үйрөнүүгө, жаңы нерсеге умтулууга аракет кылышыбыз керек экен. Анан азыркы жеке жашоодогу жаңылыктар ошол буга чейинки эфирлерде да айтып келгем. Алгачкы тырнак алды китебимдин, Ырбаш ата китебимдин котормолору чыгып, котормолору даярдалып аткан, анан буюрса 4 тилге которулуп бүттү. Эми жакында буюрса ошол кыргызча менен казакчасын бир китеп кылып туруп чыгарган атабыз буюрса. Анан менин эң эле мындай азыркы учурда көбүрөөк аракет кылып ошого басым жасаткан жаңылыктардын бири ошол. Албетте, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мына ушул Ырбашат деген китебиңиз башында да бир-эки саптарын окуп калгам, абдан жакшы ырлардан куралган. Андыктан мына ушул өзүнүн окурмандарын таап, жаштарга өзүнүн бере турган идеясы жеткиликтүү болушуна тилектешмин. Чоң рахмат. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдирем. Ушинтип куттуу студияңыздарга элдин арасындагы мындай чагылбай аткан таланттарды алып келип, элге тартуулап, жакшы бир маанай тартып атасыздар. Сиздерге да чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүм, мына ушун менен бүгүнкү поэзия карактары көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки жекшембиде мына ушул эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.